Айыл Өкмөттүн башчысы болуп иштеп жүрүп, ошо киши эгер өлүп калса, эмне? Анын аялы андан калган документтердин баарын, жер документтердин баарын быртылдатып, четинен сатып, жерлердин баарын сатып. Ушундай нерсе болобу? Айтмакчым, жал Айыл Өкмөттүнүн могу биякта Кыргызстандын могу бишкектин үстүндөгү жал Айыл Өкмөттүнүн мурунку башчысы өлүп калып, анын аялы Чоодуева Жаркын ошентип баарын сатып жүрөт. Көтөрүп алган целый эмелерди, кызыл китептерди. Чоза базебрази, чоза семейный бизнес. Ушундай болобу? Мамлекеттик эмеде кызматта иштеп туруп эле анан наследствону өткөзүп береби беркилерине, үй бүлөсүнүн тукумдарына. Бул өзү 39 жашта, мына көрүп койгула, 39 жашта. Мисалы сен Чоодуева Нургүл дегенге 12 000 долларын алып алып, мына ушундай схема менен сатам деп 12 000 долларын алып бербей жүрөсүң. Кийизбаева Нургүлдүн бүт далилдери бар, документтери бар. Сүйлөп аткан сөздөрүң бар. Голосовой. Мына көрүп койгула. Чоодуева Жаркын Руслановна 39 жашта. А сен Чоодуева кутулгун, Нургүлдөн кутулгун. Целый типа кызыл китептер көтөрүп жүрөсүң. Ал жөнүндө компетенттүү органдар териштирүүлөр бар. Мына көрүп койгула.